Rayim milyon kamalat. Ben hazır толыққанды işe girişelekmin. Girişkenden keyin kamalat. Bunu kamap koygondo biz mamlaketke bir tıyın akça alып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл суранdım. Men surandım, Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 saat ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баягы мамлекеттен алганымды же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин. Анын жакындары ошол кездеги жогорку жетекчилерди Кыргызстанга экстрадиция маселеси боюнча сиз ойлонуп көрдүңүзбү? Анан кантип алып келсе болот? Биз бул маселени көтөрөбүз сөзсүз түрдө. Бул бүгүн эле эмес же эртең эле улана турган нерсе эмес. Бул 10 жылдан бери келатат го. Экстрадиция кылып бергиле деп ген прокурор сурап атат. Алмазбек Атамбаев канча жолу айтты. Андан кийинки бийлик деле айтып атат. Бирок буга мен азыр жетелекпиз да. Бирок иштегенибиз, толук кандуу иштегенибиз 10 эле 15 күн болду. 10 эле күн болду. Позициямы мен ошо улантам ошол ишти. Мурунку бийлик ошо жүргүзүп келаткан ишти улантабыз. Эгерде көпчүлүк эл сурансаңар, экөөнү кечирсеңер, анда алып келебиз. Анан көпчүлүк каршы чыгып турса, анда кыйын болот. Тескерисинче мына бүгүнкү күндө уже 3-чү революцияга түрткү болду. Ошондуктан биз конституциялык реформа жүргүзүп, ошондой бир баягы мамлекеттик кызматтардын баарын бөлүп алып, анан тууган урук, таяке жыйын, карын бөлө, куда сөөктү койгонду токтотолу деп. Мамлекетчилдик подход менен кылалы деп ушундай өзгөрүүлөргө барып атабыз. Уважаемые кыргызстанцы, хочу вам напомнить, что Алмазбек Ахматов не единственный сват президента на высокой государственной должности. До этого мы выявляли Таштанбека Кайманзарова, Айдара Атылбекова и Турузбека Тумунбаева. К слову, последнего сняли с должности после нашего расследования под названием «Сват Садыра Джапарова и тендер на 500 миллиарда». Eskilер келбейт, азыр eskilер келгенде деле eskilер 2 ай отурат. Адахан Кимсанбаев Мадумаров өзү абдан билимдүү. Сүйлөсө тили будай курат дегендей. Анан ушундай катачылыктарды неге кетирет дейм да. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу Кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын. Мен сиздерге жана депутаттарга айттым, сиздерге дагы бир жолу кайталап коеюн. 1 ай 2 айдын ичинде кайрадан карап чыгып, бардык тармактардан карап чыгып туруп өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Сөзсүз түрдө аялдардан кошобуз. 30% аял болуш керек негизи. Бул жолу мен бардыгына ошо суранып айтып аттым. Саясий куугунтук болбосун деп ачык дагы айттым. Муну көрдүңүздөр. Саясий куугунтуктарды журналисттердин бирөөнө дагы эч ким тийбесин. Ар ким өзүнүн баягы ойлорун ачык жана айкын айтып турганга шарт түзүп берели деген талаптарды койду. Мына бүгүн мындан ары да ушундай талаптар уланат. Эч кандай диктатура же болбосо бирөөнү куугунтуктоо болбойт. Memleketten sadece Kazakstan'ın başka edeceksiniz. Bu yerde Kuday buyursa çegara meselesini Özbekistan menen dagı, Tajikistan menen dagı tınçlıkta, ынтымакта сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет сөзсүз түрдө. 2 айдан кийин биздин чегаралар чечилип, жакшы нукка түшүп, 2 мамлекеттердин ортосунда, 3 мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин, андан кийин туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр бааңыздарды бересиздер.